Алмаз Зарынбек уулу, мен ушул мыйзам долбоордун концепциясын колдойм. Ушул тактоо иретинде биз азыр эл аралык нотариат союзуна кирген өзгөртүүлөр эл аралык стандарттарга жакындап жатабыз, туурабы? Туура. Стандарт боюнча. Ооба. Ошондуктан ушул мыйзам долбоорунун концепциясын колдош керек. Ушул жерде мыйзам долбоорунун биринчи бірінші пункту нотариалдык иш аракет түшүнүгүн, анын мүнөздөмөлөрүн жана анын колдонулуучу субъекттерин камтайт. Анан ошондой эле коомдо нотариалдык иш аракеттерге юридиялык күч берүүнү зарылдыгы жөнүндө маселе көптөн бери турат. Көтөрүлүп келгендигин белгилим келет. Ушул жерде ошондуктан мындай ченемдери абдан маанилүү экен мен ойлойм. Эмне себептен анткени алар сотто ар кандай талаш тартылышы кароодо көрсөтүлгөнчү далилдеринин эң маанилүү элементи болуп саналат да. Анан кийинкиси ушул жерде мен дагы тактоо иретинде требования к претендентам на право. Мен ушул жерден дагы макулмун, бирок здесь нужно обоснованно подойти и к недобросовестным этим же нотариусам. Вот мисал үчүн стат-данный барбы сизде, жылына канча жолу проверкага барып атат нотариальный палата. Именно частный нотариускачы. Ушул жерде просто усиливать этиш керек да, чтобы они раз берут такую ответственность большую на себя, значит, должны чувствовать эту ответственность, да? По статистике можно будет представитель нотариальной палаты вас проинформировать сейчас по проверкам, если можно? Биз өзүбүз ушул мыйзам долбоорунун колдоп атабыздагы аты жөнүңүздү айтып коюңуз, биякта стенограмма. Мен Рыскулова Сымбат Шаршыбаевна, Кыргыз Республиканын нотариалдык палатасынын төрайымы болом. Азыркы колдоп жаткан мыйзамды биз өзүбүз толугу менен колдоп атабыз дагы. Жана ошону силерди колдоп берсин деп суранып атабыз. Неме себеби дегенде, азыркы күндө нотариустардын баары тең эле Бишкек шаарында жана Ош шаарында иштегиси келип атат. Ошон үчүн баардык жерге нотариалдык жардам баардык жерге жетиштүү болуш керек. Стат-данный мен сурадым да? Стат-данный. Стат-данныйлар боюнча, мисал үчүн бизде азыр 400 Бишкекте азыр убакта 182 частный жеке нотариус бар. Бишкек шаарында эле. Негизи нотариустардын саны азыр бүгүнкү күндө 400. 400-дүн 180-и Бишкек шаарында отурупташкан. Ал эми болсо Ош шаарына алып көрсөк, Ош шаарында 48 нотариус иштейт. Жеке нотариус. Кечирим сурайын, мен суроо бергеним нотариустар нотариалдык палата тарабынан канча жолу текшерилет деп сурандым да. Азыркы жаңы талаптар боюнча нотариус болгондон кийин 1 жылдан кийин нотариалдык палата текшерет, 1 жылдан кийин. Анан 4 жылдан кийин уже Министерство юстиция менен биргеликте текшеребиз. Биздин кошумчабыз менен текшеришет да, с нашим участием. Кошулап кошумча айтып кетсем, ошо нотариат жөнүндө мыйзамда так каралган, жеке нотариус лицензияны алгандан кийин 1 жылдык мөөнөт өткөндөн кийин нотариалдык палата жагынан текшерүү жүргүзүлөт. Анан 4 жыл мөөнөт өткөндөн кийин юстиция министрлиги тарабынан текшерүү жүргүзүлөт да. Азыр биз ошол мыйзам менен күч бергенден кийин анан күчтөш керек да ушул жагынан. Түшүнүктүү, рахмат.